расмий мамлекеттик органдарыбыз бар, институттарыбыз бар. Сүйлөшүп атышат. Эми баары эле саткын эмес да, туугандар. Баары эле сатып ийген жок да кызыкчылыгыбызды. Ошол жерге барып алып талашып, тартышып, анан чечишип атса керек. Ар бир сантиметри өтө маанилүү экенин мына Тажикстан көргөзүп атат. 60тан ашык жараныбыз ошол ар бир сантиметр жер үчүн кырылып калды. Кыргыз-өзбек чек арасында ушундай эле эл кырылышып келген. Ушундай эле атыш болуп, ушундай эле өлүп келген. Билесиңерби? Унутуп калдыңарбы? Мирзиёев келгенде ошол шарт өзгөрдү. Келе калып эле Манас айылын кыргыздар жашаган, Өзбекстанда кыргыздар жашаган Манас айылын зыңгыратып оңдоп салды го келе калды. Менимче ушундай адекваттуу, мындай көрө билген, түшүнгөн, бизге көңүлү түз болгон президент келгенде көп нерсени чечип алыш керек. Ошол чек ара маселеси чечип алса абдан жакшы болот да. Чек ара маселеси таптакыр жалпы 100% колдоп чечкен болбойт. Азыр популисттер толтура. Мен деле азыр туруп алып, Кыргыздын жерин бербейбиз, Кыргыздын ар бир сантиметрине каныбызды аябайбыз эле, мен Бишкекке отуруп алып эле машинеге жумшак машинеге отуруп алып кыйкыра берсем, мен деле популист болот элем. Көп адам айтат эле, ошо Карпеков жакшы окшойт э. Карпеков молодец окшойт э, ушу карачы жерди бербейм деп атат деп. Андай популист боло бериш оңой. Оңой да. Мен көрүп атам популист болуп отурганды. Кемпирабадты бармак турсун, Кемпирабад каякта экенин билмек турсун, Кемпирабад деген сөздү биринчи жолу угуп алып кыйкырып аткандарды көрүп атам. Дөөдүрөп эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт дегенди көрүп алып, кошо дүрбөп жүргөндөрүн көрүп атам туугандар. Ошондуктан сабырдуулук менен мүмкүнчүлүк берелик, чечишсин. Эгерде бир тамчы кан төкпөй чечип алса, кандай сонун болот туугандар.